Кримтөбел Камчы Көлбаев операция учурунда өлтүрүлдү. Бул маалыматты УКМК расмий ырастады. Атайын операциянын жүрүшүндө Камчы Көлбаев менен кошо анын жан сакчысы да жок кылынды. УКМК тараптан операция учурунда жабыркагандар жоктугу маалымдалды. УКМКнын маалыматы боюнча Көлбаев операция учурунда куралдуу каршылык көрсөткөн. Атайын багыттагы кызматкерлер ага жоопту ок атып, Көлбаев алган жаратынан окуя жеринде көз жумган. УКМК билдиргендей, Көлбаев Кримтөбөл Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүгө катыштыгы болгон деп шектелип жаткан. УКМК Камчы Көлбаевди кармоо боюнча атайын операция тууралуу төмөнкүлөрдү билдирет. УКМК уюшкан кылмыштуу топтор менен тынымсыз күрөш жүргүзүп, республиканын турмушунун ар кандай чөйрөсүнө кылмышкерлердин таасирин жоюу боюнча чараларды көрөт. Жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында уюшкан кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрүнө жана алардын жетекчилерине карата өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактылары боюнча бир катар кылмыш иштери тергелүүдө. Камчы Көлбаевга карата жарандардын арызынын негизинде анын каршылашкан кылмыштуу топтун лидери Дөү кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар экендигин иликтөө үчүн тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлүүдө. Бүгүн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Камчы Көлбаевдин туулган жери Блондер паб ресторанында аныкталган. Ал жерде УКМК кызматкерлери талабына көңүл бурбай, куралдуу каршылык көрсөтүп, ок чыгарган. УКМКнын атайын бөлүмүнүн кызматкерлери өлтүрүү үчүн жооп кайтарышкан. УКМК уюшкан кылмыштуу топ түзүү, мыйзамсыз курал жүгүртүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Дарыгерлер Камчы Көлбаевдин октун алган жаракатынан каза болгонун тастыкташты. УКМКнын кызматкерлеринен жана карапайым тургундардан жабыркагандар жана